Allah de. Kara şalpan Surgoyan. Salkında var. Kulağına girip ketmesin. Jağıp da. Bir 70 çıkayım boyu. Жақшы өсіп тұр, Сулайман жақшы қарап тұр. Жана бұл жаздау, жайдау екен, көгарт жерге талдан тартқам. Тамбашыдан чөп жауатқан өспірім. Кейін мәнтәке алып, Спасовкадағы. Аннан şu Сулайманға өткен екен. Кеше қолдан бес улақта да көрдім біле. Алла де. Қарашы қырғыз сылқылар ұста жақсы чоңайып кетті сапатқа өтіп елдер. Мұны 1.70 бар екен. Өрігінге 2 ай мұрын 1.68 шыққан дейді. Мен бұға бірінші мен тартқан видеонда қошып қойын. Салыштырып көргілегін, қандай өскенін. Жөнді сатылған ұшылдағы. Бүркіт сатылады бүгін. Ассаламалейкум ат сүйшілер, амансыздар бы? Қара шалпаңның невресі. Орығынан ұшыл бүркіт бүгін сатуға шығып атады. Бізден Сузақ районы Таштақ деген жергесіне келіп қалыптыр. Бұға чейін маалыматын тақтап азыр Қаныбек Чойтоев Ақсақал ауызға да өзім телефон çalып байланыштым. Бұның құлындарын Пунан кезіндегі сүреттеріні барыны жөнөттү. Менен кеткен ошол Қара шалпаңның невресі деп өзі да тастықтап берді. Рахмат айтабыз ан үчүн Қаныбек ага. Анда эмесе сиздер каналды колдоп, катталып, класстан басып, ой пикирди жазып, биз азыр тала жакка чыгарып муну баскан тургандагы тартып сиздерге бир четинен маалыматын бере беребиз. Буга чейин каякта жүргөн, каяктан келген, эмне кызмат өтөгөн бүт маалыматтарын сурап берейин. Ошол даңазалуу Кара шалпаңдын уругунан экен. Сургоян. Biz anda malumatın başta vereyli. ATS Сулайман жанында турат. Сулайман, кел. Ассаламалейкум daha bir жолу. Bu Кара шалпаңдын уругунан деп бүркүттү таап келипсиң. Маалыматыны bir таныштырып өтөлү. Ооба, бул Кара шалпаңдын небереси деп алдым мен. Булардын уруктарын баары эле жарап келет деп баарын тапташтырып, билиштирип анан. Aldım öyle özüm. Yakında. Anam burada bunu haligi Bapeste öyle bağıp жүрген atı kenle de. Uruğun sıyla öyle uruğa koyup pulun alışıpçı. 35 bege koydu de uğulu atat. Men için karanğa. Sağa gelgen malumat oşunda oldu. Mağa gelgen oşunda. Бүркүт деген кайман аты бар экен мунун. Bunu ошо Чойтоев Қаныбек авадагы çalıp сурасам далилдеп берди ошол Кара шалпаңдын небереси Керкуттун үкөлөрү депчи. Анан ошо аттын турушу ушул урукка дегендер болсо, тарбиялап алып улакка чабам деген болсо жарайт. Буга чейин жанагындай ошо үйрөнгө эле колдонгон экен да демек, жалаң үйрөнгө колдонгон экен. Анан көп да миниш болбогон бул, мындай минип көргөндө эле эки жака келжиң дегендер. Ал күчтүү болсо, анан эми кыргыз жылкынын баары жарап келет го. Ооба. Орустукун, башка немелерди атайын аздек дебесең, буларды жөндөн чанада кошулуп жүргөн жеринен деле апарып тарбиялап үстү келишкен болсо чуркайт. Чуркаган ат жок дейм. Уругу таза. Торбос келсе, үстүнө жакшы минсе, чындыгында. Анан булардын азыр эмеси дагы жакшы да, уруга, кулундары. Бунун жана бир туугандары. Керкут. Азыр 160 миңге кетип, андан кийин мен угушумда эми жалганбы чынбы билбейм, 270ке Өзбекстанга кетти деген угуулар бар бир аз. Анан эми интернеттен азыр интернет байма-бай келишкен. Издеп таап алса деле. Жакшы экен. Анда бүркүттүн жашы канча болуп калды? Бүркүттүн жашы 2016-жылкы кулун экен. 2016. Ошондо буян эсептеп болот. Каласа 5 жаш, каласа 8 жаш.
Бирок азыр экөөбүз чогуу шалдык Каныбек Чойтой бабага. Өзүң да неме сүйлөшүп көрдүң азыр? Ооба, азыр мага видео кулум кезимдеги сүрөтүн да жибердим. Ден соолугу кандай? Ден соолугуна мен караганыма бир 10-15 күн болуп калды. Мощный. Жеши дагычы. Жеши деле. Ден соолугу уже көрүнүп турат го. Бирок мага келгенде бир аз жоор болуп, ичине неме болуп калган экен, кыйналып. Арык келди беле? Кыйын эле арык келди. 15 күндө уже тикелеп койдум. Жакшы экен. Анан өзүмдө дагы бир бээлер болгондо коюп үйүргө алсам болот эле, бирок менде бээ жоктугунан анан бир 5-10 бээси бар адам алып пулун сатса деле жетет да муну үчүн. Чындыгында бирок. Улагын деле алып таштап коюп туруп, ушу өзүн эле алып барып канын көбөйтүп сатып алса ошо деле жетет. Ооба, чындыгы туура эле. Жакшы кыл бээлери бар адам алып коюп урук алса, кулун сатса деле. Үчөөлөр дагы келишкен. Ту колдору, баш сөөк, көздөрү баары жок эле. Машина көйрөктүн үстүлөрүн кара. Омурткасы жок болуптур. Чоң суагай дагы экен. Сөөгү дагы жон. Анан боюна дагы кызыгат да, мисалы канча бою семиз малындагы видеосу бар, ошондо 1.65 экен. Азыр 1.60 деп ойлоп атам, мен метрге салып көрбөдүм. Жакшы экен. Анда бүркүттүн баасы канча болот? Бүркүттүн баасы сыр десем да окшобой калат а. Ооба, бир элге жөндүрөк кылып жакшы айтып. Жөндүрөк эле урук алса 600. 600. 2 кулум менен актай турган баа экен да. Бир кулум деле деп угуп атам мен анча-мынча. Мага келгендеринен деле чалуулар болуп атат. Каяктан билген билбейм. Зоноктор келип, ушул силерден келип калыптыр деп. Анан анча-мынчалар быйыл мен үйүргө коем десем, анда кулумдан биттесине азыр эле заклад таштап коеюн дегендер да болуп атат. Ошого чындыгы бунун агасы Кергут кыргыз жылкынын эң кымбаты болуп сатылды быйыл. Каныбек бай алауга дагы анча-мынча байлашып турабыз. Видеосун дагы өткөндө көргөм, жөнөткөнүнөн. Сен айтканда да жан бар. Мен жакындан барып тартайын. Чындыгында жакшы бээлери бар адамдар алып, мунун уругун дагы көбөйтүп, пайдаланып, ат кылып чаап сатсаңыздар дагы болот экен. Мына ат нээси Сулайман да айтып атат. Жакындан тартайын бүркүттү. Мындай Түйөктары сөөктүү экен, чоң экен. Артык түйөктары анакей. Сору бейли. Бою дагы бийик экен. Нары айдачы, иним. Кыял. Болду, кайта бербей. Мына угуп атасыздар. Уругуна сатам деп атат. Улагын алып калдым дейт. 8 жаш деген бул азыр келип аткан малда. Азыр элдер карып калган, ал улактан чыгып калган деле 500 миң миллион, 1,5 миллиондорго али түгөнүп калган, жашы кетип калгандарды алып үйгө коюп коем. Ооба. Ага караганда буну тарбиялап алып туруп улакка чапсаям эле бир өзүнчө. Үйгө койсо дагы бир өзүнчө. Туура айтасың. Чындыгы кара шалпаң даңазалып ат. Андан кийин кишилер мына кара шалпаңдын баасын деле өтө эле жөндүү койдум менчи. Алганыма карап туруп эле туалетинде бар жогун алып деле алып алдым. Жакшы экен. Менден дагы жанагындай ошондой тектүү, атактуу жарап жүргөн аттардан айгырга таап бер дегендер көп эле да. Ошолор дагы көрсөңүздөр болот мына. Буну сени чакырган себебим, Карим, сен дагы кыргыз жылкыны даңазалап келе атасың. Жалаң окшогон уругу жакшыларды сен чыгара, сенден башка немелер чыгара албайт деле. Мунун тарыхтарын да сен жакшы билет экенсиң өзүң да. Ошо сен атайын күтүп отуруп 5 күн болобу, 10 күн болобу, 1 ай болобу күтүп отуруп чакырганым ушул себеп болду да. Бул уругу таза нерсе. Жөнөкөй али детдом, анан нокотектерди болсо башка нерсеге деле чыгарып сатсаң болот. Сенин каналың дагы өзүнчө кыргыз жылкыны даңтап келе атабыз чындыгында, мээнет кылып. Мына ошондой жылкылардын бири экен, достор, көрөсүздөр. Ошол жакшы айгыр издеп жүргөндөр алып кышы менен мына тарбиясын келтирип, торбосун күчөтүп, анча-мынча улакка деле чаап, анан жазда айгырга койгатып кулун сатсаңыздар дагы болот экен. Мен да ошондой көз караштамын. Кыялып кетти, кыял. Бир кой берип коеюн деди окшойт бала. Чуркайт экен а бирок а? Чуркайт экен. Бирдеги
1-2'deki эле талаанын аркы четине кетип калды го бул. Өтө bunun немеси озу катуу экен. Мындан күчтүүсүн салып алып туруп. Анан тарбияласам. Кыял буга жеңилдик кылдат. Кыял. Сен Атка жеңилдик кылдасың атка.